Спорттук мелдеш Кыргыз-Тажик чек ара тилкесиндеги куралдуу кагылышууда курман болгон жоокер Эсетур Кубанычбековду эскерүү жана күч түзүмдөрдүн ортосундагы ынтымакты бекемдеп, сергек жашоо образын даңазалоо максатында уюштурулган. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана күч түзүмдөрүнөн турган 8 команда волейбол, футбол оюндарында күч сынашты. Чек арачылардын эсептик майрамына ошондой эле 2021 жылдын 29 апрелинде Кыргыз-Тажик чек арасындагы орун алган куралдуу кагылышуудан каза болгон биздин инибиз капитан Кубанычбеков Эсентурдун жаркын элесине арналган спорттук мелдешти уюштуруп өткөрүп жатабыз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана күч түзүмдөрүнөн турган топтор арасындагы мелдеш кызуу жүрдү. Оюнга Нарын облустук чек ара башкармалыгынын Бөрү Атайын багыттагы отрядынын Баткендеги номер 2054 аскер бөлүгү да катышты. Биздин арабыздан өтүп кеткен Бөрү отрядынын 2-чи тобунун командири капитан Кубанычбеков Эсентурдун жаркын элесине арналган турнирде бүгүн ошо Баткенден бuyakta келгендер bir команда болуп чыгып ойноп атабыз. Атаандаштарга ийгилик каалайбыз. Аталган оюн кыз келиндер арасында да уюштурулуп, катышуучулар волейбол боюнча биринчиликти талашышты. Кыз келиндер арасындагы волейбол оюну уюштурулган. Ошолордун арасында аскер айымдар командасы болуп биз өзүбүз катышуудабыз. Биздин атаандаштарыбызга ийгиликтерди каалайбыз. Биз азыр ошондой эле 6-7-чи оюн партия ойноп калдык. Буюрса ийгиликтер биздин атаандаштарга жана өзүбүздүн биздин кыздарга да ийгиликтерди каалайм. Мелдеш 2 күнгө созулат. Анын жыйынтыгы 28 май күнү чыгарылып, алдыңкы орундар байгелүү сыйлыктар менен сыйланышат. Оюндун байке фонду 50 000 сомду түзөт. Айпер Акылбекова, Айдын Төлөбек уулу, Өлкөдө Нарын шаары.